Алло, assalamu alaikum ustoz. Ündü biraz jogorlatып koysaňızlar. Wa aleykumussalam, soraňyzdy uzatyňız. Men turmuş kurgaныma 14 yıl boldu, 5 balam var. Anan 3 ay murun kayın jurtum menen geliş albattan üýüme, törkünüme geliyorken men joldoşum Moskvada ele, al jaktagı kaynatam, kayınsingilerim men joldoşuma ar türlü jaman jaktarym aytyp, oşentip, al maga kayraşyp, anan joldoşum alardын sözüne girip, men juk taşlarym bardygyn törkünüme jönötüpdir. Aluçu da men oorukhanada jatkan orup. Эми 3 ay wagt ötkөндөн кийин эми кайра телефon çalып кел, элдешели, 5 bala бар ortobuzda. Uruштук, талаштык болду, 5 balanын тагдырын ойлойлу деп ошентип тынбай телефon çalып атат. Анан менин үйүмдөгүлөрүм, бир туугандарым болду, эми ушунча убакытта жакшы болбогон, ушундан кийин жакшы болобу эле деп ошентип айтышты да. Анан мен аларга каршы чыгып, 5 balam бар. 5 balam менен кандай кылам мен? Кантсе да атасы менен болгону жакшы. Эми күнөөсүн мойнуна алып кечирим сурап кел, элдешели деп ататко деп ошентип айтсам, булар мага болбойт деп ушунчалык жаман сөздөрдү айтышты да. Эми барбайсың депчи. Sizdin ata-enеңизби? Ооба, ата-энем, бир туугандарым. Болбойт, мен барбайсың. Барган дале жакшы жашоо болуп кетеби эле. Bundan кийин деле болбойт деп азыр ушунчалык жүрөгүм сыгылып, эчтерге батпай. Карындашым, Мындай болуп турат да. карындашым, сыгылбаңыз. Биз тирүүбүзбү? Биздин жүрөк түкүлдөп согуп атабы? Көкүрөктө иман бар, башыңызда жоолук, мусулманчылык барбы? Сиз эң бактылуу аялсыз. Бул суноо учурумду өтүп кетет. Мен азыр жооп берейин, башка сурооңуз жок да? Жок, анан сизден ушу бир нерсе сурайын дедим эле. Сөзсүз. Сиздин сабактарыңызды ар дайым угам, ошол жүрөгүм негедир намазга эч келе албай атам да, канчалык аракет кылсам деле негедир ошо бейиштик үй бүлө деген китебиңизден мага дагы бере аласызбы деп ошону сизден сурайын дедим эле. Мен сизге бейиштик үй бүлөдөн 5 китебимди, ага кошуп керектүү 40 хадистен 5ти, анан күйөөңүз уруксат берсин. Бул күйөөңүз уруксат берсе, жаңы хиджабты, анан жай намазды теспеси менен кошуп сизге берейин. Бирок сизден бир суранч, күйөөңүз макулдук берсе, сиз ошол 5 мал намазды тирилтесизби, сөз бересизби? Кудай астында, Кудай үчүн. Сөз берем, аракет кылам, сөз берем. Аллах разы болсун, карындашым. Мына ушул намаз окусак, мен ойлойм, көкүрөктөгү сыгылуу, кусулуунун баардыгы кетет, кайгы муң жеңилдеп, жаратканга дидарлашып, жалбарып, могул жан дүйнөдөгү бөксөлүктү төгүп туруп, Аллах менен баарлаштырып, биз көптөгөн жакшылыктарга жетебиз. Сиз Кудай астында сөз бериңиз, Кудай үчүн 5 малды тирилтиңиз. Мен сизге күйөөңүз менен байланышып, эгер калтырсаңыз номерин, ошол белектерди бердиртейин, мен тараптан, анан дуа кылайын сиз үчүн. Кудайым ушу Кыргызстанда үй бүлөлөр бөөдө жерден ажырашып, балдар жетим калбастан, үмүттөр акталып, үй бүлөлөр сакталып, мамилелер такталып, Кудайдын астында бир бекем үй бүлө болуп калса экен. Кийинчи чалуу келгенче, экинчи суроодо карындашыбыз, мен 14 жыл турмуш курдум, 5 балам бар. Эми ошол ортодо күйөөм Москвада жүргөн себептен таарыныч болуп, кайын журтума катуу таарынып, алар да кеттегенден мен үйүмө бүт оокаттарымды, башканы септерди жөнөткөн себептен азыр үйүмдө отурам, бирок жүрөгүм күйөөмө тартып атат. Канткенде да балдар жетим калбасын, атасы менен болсун, бирок менин ата-энем, бир туугандарым каршы дейт. Мындай болсун. Албетте балдар өз ата-энеси менен, өз атасы менен өмүр сүргөнгө жетпейт. Болгону кантип сизди капа кылып жөнөттүргөн болсо, күйөө бала, күйөөңүз келип, сиздин ата-энеңиздин астында, кайната кайненин астында оңолгонун, жакшылыкка оролгонун көрсөтүп, тастыктап, айгинелеп, олуттуу болгонун, мындан кийинки мамиледе үй бүлөнү сактоого чындап эле мындай бир олуттуу экендигин көрсөтүп, жигиттик сөзүн берип сизди алып кетиш керек болот. Анан үйгө келе бер деген маселе өтпөйт. Үйгө келе бер деген өтпөйт. Атайын бардык нерсесин Москвадан жыйыштырсын. Мен дайыма сабакта басып белгилейм. Үй бүлө, бала чакадан да артык бул жашоодо байлык жок. Менин жеке өзүм жүрөгүм түнөк таап, жүрөгүм тынчтык тапкан нерсе түнкү тахажжуд намазы Куран, үчүнчүсү ошол үй бүлөнүн жанында болуу. Ата-эненин батасын алып үй бүлөнүн жанында болуу. Бул жүрөккө тынчтык алып келе турган учур болот. Биз тынчтыкты башкадан издейбиз. Ошон үчүн күйөөңүз келип, астынан алып кетсин. Ошондо сиздин ата-энеңиз уруксат берет.